Бул гала сортунда алма. Данияр Султаналиев алма өстүрүү боюнча Таластагы эң тажрыйбалуу багбандардан. Ал жылда алманы терер замат өзү курган муздаткычка киргизет. Мөмөлөр жаз жайга чейин бузулбай сакталышы үчүн эң биринчи алманы сабагынан туура үзүүгө көңүл бурат. Сөңгөк негизи эме болуш керек да, жапжашыл мойдон болуш керек. Мынакей ондай болуп, жапжашыл болуп туруш керек да. Эгерде биз холодильникке киргизерде үзүп эле киргизсек, бул жакшы болот аябай. Жазга чейин жакшы турат, согу мененчи үнү тыкылдап чыгып турат. Эгерде буну биз бир ай, кээ бирлер 2 айга чейин холодильникке киргизбей коюп алат. Холодильниктин акысынан качабы. Ал сөңгөк курап берге чейин келип калат. Бирок жарымы уже жакшы болбой калат да, батып эле кетип калат. Каарманыбыздын жемиш сактоочу жайында 100 тоннага чейин алма бар. Өзүнүкүнөн тышкары башка багбандарга да сактаганга мүмкүнчүлүк берген. Алар кышы бою бул жерде алмаларын кармашат. 6-7 ай күтүп жазында мөмөнү күздөгүдөн 2 эсе кымбат сатышат. Ошо күзүндө бир жылы мисалы 50 сомго чыкса да, ошол жазга 100 сомго чыгат ошол алма. Мисалы 30 сомдон, 25 сомдон сатышып атат азыр. Эң мыкты алма Red Chip сортундагы Super Chip, жана европейский алмалар биз деген Джерамин деген сорттор 40ка чейин көтөрүлүп атыр да алар. Биздин өзүбүздүн местный алмалар жакшы жана азыркы көрсөткөн. Алар болсо жазында 80ден 90дон сатабыз ушу жеринен эле. Багбандын багы 11 гектардан ашат. Ага 20 жылдай убакыт кетирген. Азыр алманын 7 сорту бар. Учурда түшүмдүүлүгү 90 тоннанын тегерегинде болууда. Алдыңкы жылдары дагы көп мээнет жумшап, 200 тоннага чейин алма чогултууну көздөп турат. Багбанчылыктан баар тапкан каарманыбыз жакшы киреше издеген жаштарды мөмө берүүчү бак өстүрүүгө үндөйт. Мен көп жаштарды ошо үндөйт элем. Ушу алма багытында ушу алманы тигип өстүрүп алса, бул көп жылдык окат да. Тойго да барбайм, ачыгын айткандачы. Тойго да барбайм. Тойго ата-энемди жиберем. Жумуш калбасын дейм. Жумушту убагында бүтүрүп алалы дейм. Ошо 1 ай, 2 ай ушу алманын арасында жумуш болот. Ошо жаштарга мен кайрылат элем, иштегиле, алманы тиккиле, мына талас эмес, ошо Кыргызстан боюнча айтат элем. Алманы тиккиле, алманын урожайы жакшы, акчасы да жакшы болот. Буну үйрөнүп алсаңар, өзүңөргө келечегиңер кенен болот деп айтам да. Жергиликтүү алманын сапаты даамы мыкты болгондуктан коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Россияда чоң суроо талапка ээ. Бүгүнкү күндө облуста 30дан ашык ушундай мөмө сактоочу кампалар кызмат кылып, алманы экспортко чыгарууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.